Сиздерди коркутуп, Мадумаров өтө каардуу, бул келсе кыйын болуп калат дегендер ошол көпөстөр. Элдин башын айландырып, тыйын берип, баягы фейк дегендер чыкты. Азыр өкмөт башкарып атам, өлкө башкарып атам деген азаматтардын туугандары 30-дан 40-тан балдарды багып алып, ошондой кылып, күндө кечинде акча берип атат, мандикерчилик кылып. Жаш жигиттер, кыздар билбейт, ошондой болуп мандикер болуп иштеп атат. Жалчы болуп иштеп атат, күнүнө иштеп атат. Мадумаровдун аркасынан 10 жалганды жазсаң, маскарлап күлсөң, 10 миң сом аласың күндө кечинде. 30 күндө 30 миң сом иштеп таап аталар. Бирок ал жаштар билбей атат арам акчага иштеп атканын. Бир аксакал айтты, эртеден кечке чейин сенин күнөөңдү жууп атат деп. Амин, ошондой болгон болсун. Биз баарыбыз күнөөкөр кул пендебиз. Жууп турушсын ошолор, эртеден кечке чейин жууп турушсын. Менин колум тийбей атат өзүмдү өзүм жууганга. Эмнеге ошол байыган инсандар иш ордун ачпайт деп? Тойканаларды ким курат анда? Казинолорго даярданып отурушат азыр, акчасын баарын басып, катта уруксат берип берсе, ошо казинолорду мен биринчи салсам деп. Биздин кыргыз касиеттүү элибизде казинонун жытыда болбош керек. Биз ошон үчүн күрөшөбүз. Казино менен ойноп, канча балдар жан кыйганын билебиз биз Бишкекте. Канча балдар квартирасын алдырганын, канча үй бүлөнүн ажырашканын билебиз биз. Канча аялдар, жаш келиндер сыздап көчөдө калганын билебиз. Канча энелер ыйлап келгенин билебиз биз. Балам ошол казино деген балага кирип кетип, үйүбүздү ортого коюп алдырып бериптир деп канча эне какшап көчөдө жүрдү ыйлап. Кайсы адал акчаны издеп атасың сен? Биз муну токтотобуз, Кудай кааласа. Эч кандай казино курулбайт.